Чолпонбек Абыке уулу. Кызыл көйнөкчөн келин. Сөз башы. Кызыл көйнөкчөн келин болуп көзгө көрүнгөн арбакпы, албарстыбы же кандайдыр бир сыйкырдуу күчпү айтор белгисиз укмуш жөнүндө көл айланасында өзгөчө түштүк жээгинин Тоң районунун аймагында көп айтып жүрүшөт. Өзгөчө түнкүсүн жол жүргөн шопурлар эстегенде өңдөрү бозоро түшүп кеп кылышат. Ар түрлүү айтылган легендалар тууралуу укканыма көп болсо да чогултуп, тизмектеп жазууну ойлогон эмесмин. Бир жолу Аблес аттуу досум менен аркы беркини сүйлөшүп отуруп, сөздөн сөз чыгып, ал кызыл көйнөкчөн келин тууралуу билгендерин айтып келип, өзү да көргөнүн, жеке өзү эле эмес, машинасынын ичинде келаткан бешөтен көргөнүн айтып берди. Ошондо машинанын ичинде келаткандардан досумдан бөлөк дагы эки отурган эле. Алар тигинин сөзүн ырасташып, баары даана көрүшкөнүн айтышты. Ал түгүл алардын аркасынан келаткан жүк машина айдаган тааныш чогуу иштешет. Шопур жигит да көрүптүр. Досумдун айткандары боюнча, жолго кеч чыкканбыз. Түн ортосу Бөкөнбаевден өттүк. Бишкекке келатканбыз. Артта отургандар бүт уктап калышкан. Машинаны өзүм айдап алгам. Жанымда отурган жолдош балам мени уктап кетпесин деп алаксытып, ар нерсени божурап сүйлөп, анда-санда кыңылдап, ырдап коюп келаткан болчу. Бир нече айыл өткөндөн кийин жолдун бурулушундагы калың мүрзөлөргө машинанын жарыгы түшкөндө, мүрзөлөрдүн үстү мененби, же аралаппы, кызыл көйнөк кийген, узун кара чачы жайылып кеткен келин жүгүрүп келатыптыр. Менин денем муздай түшүп, ичимден келме келтирип жибердим да, жанымдагыны карадым. Анын да көздөрү алайып кетиптир. Үнү дирилдей. Түн ортосунан оогондо, бул келин ээн таладагы мүрзөлөрдүн арасында эмне кылып жүрөт? Деди. Мен билбейм, дедим. Ал арттагыларды, карагылачы, бир аял адашып, мүрзөлөрдүн арасында жүрөт, деп ойготуп жиберди. Мен болсо тиги келинден көзүмдү албадым. Эч кандай адашкан аял эмес экенин даана түшүндүм. Анткени анын жүгүрүп баратканы же учуп баратканы белгисиз эле. Баардык ойгонуп карап калышты. Тигил келин машинага токтогула дегенсип кол булгалай, жол боюн карай жүгүрдү. Мен ойлогонду баары ойлосо керек. Артта отурган улуурагыбыз «Токтобо Аблес, баарыңар ичиңерден келме келтиргиле», деп жиберди. Ансыз да эки анжы болуп, акыл эсимден ажырап турган жаным машинанын газын басып, ылдамдыкты жогорулат. Машина мүрзөлөрдүн тушунан өтө бергенде келин да жол боюна жетип калган эле. Баарыбыз ичибизден күбүрөп келме келтирип бараттык. Жанынан зуу деп өтө бергенде таптана көрдүм. Узун бойлуусунан келген, денеси талчыбыктай ийилген, жайылган кара чачы тизеге түшкөн ак жумал келин экен. Айдын толуп турган кези болчу. Келин машина менен тең жарыша, бери дегенде 200 метрче жүгүрдү. 100-110 километр ылдамдыкта бараттым. Эч кимдин келин тарапты караганга дарманы жетпеди. Мен гана күзгүдөн көрүп бараттым. Анан эле түптүз жолдо артыбыздан жандай жүгүрүп келатып, жок болуп кетти. Ошол калыбыбызда балыкчы шаарынан өтүп, Капчыгайга киргиче үн деп сөз айта албай дымып келдик. Андан кийин деле сөздөрүбүз жугушпай койду. Жумшак машинага термелеп, уйкусу келген немелердин андан кийин уктаганын көрөйүн. Бишкекке жеткиче чакчайып келишти. Келип үйгө түшөрүбүз менен арбак Кудайга арнап Куран окуп жибердик. Түлөө өткөзүп, элдин батасын алдык. Баарыбыздын оздорубузга учук чыгып, ооруксунуп калган элек. Түлөө өткөзгөндөн кийин жеңилдеп, жакшы болуп кеттик. Балыкчыдан конокко чыккам. Кечки саат 9-дардан өтүп калган болчу. Өзүм машина айдап жүрсөм да кызуумун. Кажы сайга чейин наша территория деп койчубуз.
Май аттуунун баары тааныш, өмүрү тосуч эмес. Чечекейим чеч боло магнитофондогу ырлардын күүсүнө термелип келатам. Чындыгын айтайын, жолдон жалгыз жарым кыз келин көрүнсө тосуп калса деп үмүттөнүп, аялдамаларды карайм. Өзүм жалгызмын. Жол тоскондор жок. 2-3 же эркектер. Ошентип келатсам, тилекти Кудай берип, Кара Шаар айылынан жалгыз кыз тосуп калды. Шып эле токтодум. Аркасына отурсам дегендей кылды эле, алдына отур деп жаңсай, астыңкы эшикти ачтым. Кыйылгансып туруп отурду. Караколго бараттыр. Кичине жүрбөй эле тааныштык. Анча-мынча тамаша айтсам, жообу түзүк. Зирпилдеп, жанына жолотпой секиргендерден эмес экен. Машинанын ылдамдыгын котормуш болуп, балтырына 1-2 жолу колумду да тийгизип койдум. Коюңузчу деп секиримиш болгону менен чындап эмес, кылыктанып жатканын туйдум. 2-3 вульгарный ойноштор тууралуу анекдоттордон айттым эле, шаңкылдап күлүп калды. Ылайыктап келип, жолдон четкерээк калың бакчакка айдадым. Каяка? Деди тигил чоочуп. Чоочуба. Бартачокто бир бөтөлкө коньяк бар эле. Таанышкандыгыбыз үчүн 50дөн ооз тийип коелу, деп шыпылдадым. Кереги жок, коюңузчу, деди. Ага боломбу? Калың бактын көлөкөсүнө кирип токтодум. Ай сүттөй жарык болуп турган. Машинанын ички жарыгын күйгүзүп, коньякты алып чыгып, шыпылдай ачып, экөөбүзгө куюп, алып жиберчи, деп суранганга өттүм. Кылыктанып ууртап жатып, алып жиберди. Өзүм да тартып ийип, эми эмнесине ишти чоем, түз чабуулга өтөйүн дедим да, өзүмө имире тартып, өпкүлөп кирдим. Кызык экенсиз, демиш болгону менен каршылык кылбады. Сен деле көптүн бири турбайсыңбы? Эптеп кылыктанымыш болуп, менин машина менен бекер Караколго жеткин келип турат го. Аны ич бүткөндө көрөлүк деп ойлодум ичимден. Бир колум менен машинанын тигил олтурган орунтугун жаткырып, кызды чалкасынан жыгып, ич кийимин чечейин деп жамбашын сыйпалап жатып, кандай чекенин билбейм. Машинанын терезесинен сыртты караптырмын. Карасам, машинадан 5-6 кадам арыраак, айдын жарыгы түшкөн жерде узун кара чачтары жайылган кызыл көйнөкчөн келин бизди карап туруптур. Эмнегедир денем дүрдей түштү. Ордумдан тура калдым. Мунумду тигил да байкай калды. Эмне болду? Деди чоочой. Келин жүрөт, дедим. Кайра карасам, баягы келин жок. Мен эмне болуп жатам? Же мас болуп калдымбы? Талада кайдагы келин? Деп ойлодум ичимден. Кайдан көрдүң? Деп берки чачы башын оңдоп, элтеңдеп, эки жакты карап жаткан. Аңгыча, тигине, кызыл көйнөкчөн неме экен? Деди машинанын арт жагын көрсөтүп. Бул жолу ал көрүп, мен көрө албадым. Тигини жоошутуш үчүн, ушул теректеги чабандардын аялы го, деп койдум да, кой, бул жер болбой калды, кайра жолго чыгалычы, деп машинамды оталдырып, жарыгын күйгүзсөм, баягы келин так алдыбызда 10-15 кадам жерде туруптур. Жүрөгүм оозума тыгыла түштү. Беркиден да үн чыкпай калды. Көздөрү бакырайган, маралдай керилген сулуу келин экен. Жөн эле көзүнөн от күйүп тургандай туюлду. Узун чачы жайылып, жука кызыл көйнөгү желге желбирейт. Буттарын көргөндө кантип бакырып жиберген жокмун билбейм. Тизеден ылдый түшкөн узун кызыл көйнөктөн буту меселе скелеттин сөөктөрү чыгып туруптур. Муну берки да көрүп, башын менин колтугума катып, айда, деп бакырып жиберди. Шарт артка айдап жолго чыктым да, газды болушунча басып жөнөй бердим. Жолду гана карайм. Эки жагымды карагандан корком. Тигил болсо кичине жүргөндөн кийин өбөктөп алып, орунтуктун астына кусуп кирди. Токтотуп жардам бергенге дараметим жетпеди. Жанагы каргашалуу жерден бери дегенде 10 чакырымча өткөндөн кийин күзгүдөн артымды карасам, жанагы кызыл көйнөкчөн келин жүгүрүп келатат. Ылдамдык бери дегенде 120-130 км болчу. Чочуп кеткенимден аз жерден авария болуп каласак деп барып оңолдук. Андан кийин күзгүнү да караган жокмун. Бөкөнбаевда Беркинин эжеси турат экен. Туура үйүнүн эшигинин алдына түшүрдүм. Корккондон машинадан чыкпай жатып, араң чыкты да үйүнө жүгүргөн бойдон кирип кетти. Мен кеткиче шаштым. Машинамды эшиктин так алдына токтотуп, үйгө кирип келгенимде кейпимди көргөн колуктум бакырып жиберди. Астыңкы эгим кыйшайып, көздөрүм бир башкача айланып, өңүм чүпүрөктөй бозоруп кетиптир. Апам жүгүрүп келгенде
көзүмө көрүнчү көрүндү дегенге араң жарап жыгылып түшүптүрмүн. Апам иниме машина айдатып алып коңшу айылдагы молдону алдыртыптыр. Капкара улак садага чаап, бабеден өткөзүп, деги кылбаган ырымдары калбаптыр. 3 күн дегенде араң барып эсиме келген экенмин. Ошондон кийин түн ичинде жол жүргөндөн корком. Жол жүрсөм да машинама толтура киши салып алам. Куран окуганды, келме келтиргенди үйрөндүм. Машинама түшкөн келин кызга тап койгондо такыр таштадым. Мына ушул өңдүү окуяларды уккандан кийин гана кызыл көйнөкчөн келин тууралуу чыгарма жазуу идеясы пайда болду. Көпчүлүк окуялар адабияттык жол менен типтештирилди. Балким көл айланасында жашагандардын эсинен чыга электир. Мындан ондогон жылдар илгери мүрзөлөрдүн арасынан белгисиз себептен өлгөн келиндин сөөгү табылганы тууралуу окуя дүң деп тараган. Жол бойлоп ар кимдерге көрүнө калчу арбак жөнүндөгү легенда да ошондон кийин угула баштады. Окурмандардын бүйүрүн кызытпайла, сөз башынан болсун. Тагдырдын ачуу эсеби. 1-бөлүм. Караколдон Бишкекке карай чыккан жаркыраган жапжаңы Жигули 09 Бөкөнбаевке деген бир келин бир кемпирди салып алды да Бишкекке деп бир келин салды. Биринчи теге Бөкөнбаевке дегендерди салып алып, анан Бишкекке билет таппай топурап жүргөндөрдүн арасынан ушул келиндин жалгыз экенин баамдап туруп басып барып, Бишкекке бир орун бар, анча деле кымбат айтпайм, кетесизби десе, тигел кубанып кетип макул болду. Ичинен баары өзү астына ала ойлогондой болгонуна кымыңдай жайдарланып жолго чыкты. Бөкөнбаевке түнкү саат 10дордо келишти. Ага чейин баары менен таанышып, күлдүрүп сүйлөп, бакылдап келе жатты. Тигилер Бөкөнбаевден түшүп калганда келин тынчсызданып, "Дагы жүргүнчү аласызбы?" деди эле. "Жок, эми түн ичинде кайдагы жүргүнчүнү издеп жүрөлү. Өзүбүз эле кете береличи. Машинамда жакшы тартпай атат", деп койду. Экөө эмнегедир тигилер түшүп калгандан кийин көп сүйлөшпөй калышты. Түрлүү тамаша сөз айтса, келин оңду жооп бербей, сустайып койду. Жайын сураса күйөөсү бар экен. Караколго төркүндөрүнө келип, кайра кетип баратыптыр. Билет жок, же арзаныраак машина жок. 2 күндөн бери кете албай жүргөн экен. Кадыр көңүлү жарашса, бекер деле жеткирип коебуз, деди эле. "Жок, сиз мени андайлардан деп ойлобоңуз. Мынча машинага түшпөсөм болот эле. Түшкөндөн кийин сураган акчаңызды берем. Күйөөм, балдарым бар кишимин. Жаман оюңузду коюңуз", деп тага сүйлөдү. "Кой эми, тамашаласа урушуп кете сактадыңыз го", демиш болуп жайгарып койгону менен ичинен "Сендей секиргендердин далайын көргөм. Кайда барарсың? Ээн жерге чыгалычы. Кандай гана эркиме көнбөйт экенсиң", деп койду. Катар айылдар артта калып, ээн жолго чыккандан кийин бир топ барып, жолдон четкерээк суу бою жакка бурду. "Сиз каякка?" деп чошуп кетти келин. Машинанын суусу ысып кетти. Тигил суудан куюп алалычы", деп бейкапар жооп берип койду. Те бир топ айдап баргандан кийин машинаны токтотуп, өзү эшикке чыгып, капотту ачты. Астына суу чачымыш болуп жатып ойлоду. "Эмнеси мал катам, ачыгын эле айтып кире бербеймби?" Кайра машинага кирди да келинге түз эле айтты. "Бир ыраазы кылбасаңыз болбойт. Баары бир күчтесем да максатыма жетем. Арыздансаңыз күйөөңүздөн айрыласыз, элге журтка шерменде болуп уят болосуз. Мен эмне, акчанын күчүнө салып бат эле кутулам. Зордойсузбу? Өз эркиңиз менен болбосоңуз ошентем да. Уятыңыз жок экен. Кантип айтып жатасыз?" деп келин ыйлап жиберди. Берки келинде шап кучактап, колун кайрып, өпкүлөп кирди. Келин бар күчү менен каршылык көрсөтүп, тырмалаңдап жатты. Аңгыча машинанын арткы бек турган эшиги ачылып, чачтары жайылган, кызыл көйнөкчөн келин кирип отуруп алды. Жөн эле көздөрү бирде кып-кызыл болуп, көгүлжүм тартып, бирде капкара болуп күйүп турат экен. Экөө тиктеше түшүштү. Берки тырмалаңдап жаткан келин бошонуп, машинадан атып чыгып, тизесине түшкөн ак трусасын шашыла үйдө көтөрүп, "Бетиңиз жок адам экенсиз", деп ыйлай, өзү машинанын артын ачып,
эки чоң сумкасын сууруп чыгып, ирелеңдеп көтөргөн бойдон жолду көздөй жөнөдү. Жигиттин оозунан сөз чыкпады, ордунан да кыймылдай албады. Көзүн жумуп жиберип кайра ачса, машинанын ичинде эч ким жок экен. Тигилгелин жолго жетип жетелекте ошону күтүп тургансып, бир жеңил машина келип токтоду да түшүп алып зуу кете берди. Берки көзүнө көрүнчү көрүнгөнүн же жанагы кеткен келиндин бир балекети бар экенин билбей, жалдырап отурган бойдон тээ далайда барып эсин жыйып жолго чыкты. Чоң жолго чыккандан кийин да бир топко эсине келе албай, машинасын кыбыратып жай айдап бараткан. Бир айылдан өтүп калганда машина өзүнөн өзү ылдамдай баштады. Спидометрди караса 130га жетейин деп калыптыр. Бутун газдан алып, эмне болгонуна түшүнө бербей алактап кетти. Ушунча ылдамдыкта бараткан машинанын астыңкы эшиги ачылып, жанагы кызыл көйнөкчөн келин шып кирип келип отуруп калды да, жылмая карап колдорун Беркиге сунду. Көйнөктүн жеңинен аппак сөөк скелеттер чыгып келатты. Жуп-жука кызыл көйнөктүн ичинде да аппак скелет жүргөнүн көрдү. Болгону моюнду жапкан көйнөктүн бүйүрмө жакасына чейин гана келиндин жүзү адамдыкындай болуп, тери каптап туруптур. Көздөрү кызарбай карарып, кирпиктери күн нурундай чачырап, жадырай күлгөндө азуу тиштериндеги алтын көрүнө түштү. Берки келиндин ким экенин эми тааныды. Колунун аты жогундагы өзүнө тааныш кызыл чоң ташы бар алтын шакекта жүрөт. Сен белең? Жок, жогол көзүмө көрүнбөй, деп бакырып жиберди. Түп-түз жолдо зуулдап бараткан Жигули шарт жолдон чыгып, кучак жеткис теректи барып былч сүздү. Терезенин быркырандысы туш-тушка учуп, машина консерванын челегиндей болуп эки бүктөлүп калды. Теректи түнөк кылып турган куштар пырылдай учак ачты. Машина урунгандан кийин жол боюнда кызыл куюм пайда боло түшүп, көз ирмемде жок болду. Эки бүктөлүп былчыйган машинадан тигине сууруп алып жатышып, майынын кызматкерлери Али да жаны бар экенин билишкенде таң калгандарын айтпа. Көрсө тагдыр ага деген жашоонун кыйноосун Али да бүтүрө элек окшобойбу? Кып-кызыл уюлган куюн көз алдында созулуп, үзүлө турган болуп кайра биригип, коюлана түшүп, ортосу агыш тартып, жай айлана калып, кайрадан чимири катып, укмуштуудай ылдамдык менен айланып жатты. Бир учурда кулагына "Сен өлбөйсүң, өлүшкө али эрте, жаныңды берип коюп, менден оңой кутулайын деген экенсиң, ач көзүңдү анткорлонбой" деген үн угулду. Ачуу добуштан селт этип көзүн ачса, ооруканада жатыптыр. Чоло жери калбай ак бинт менен таңылган. Буттарын, колдорун сырайтып илип коюптур. Бөлмөнүн ичинде эч ким жок, ээн экен. "Суу", деди бар күчүн жыйнап. Канчалык күчтөнүп, катуу үн чыгарууга аракеттенсе да эч үн чыкпады. Эриндери гана алсыз кыймылдаганы болбосо. Аңгыча палатага медсестра кирип келди да, оорулуунун көздөрү ачылып жатканын көрүп, тиктеп туруп калды. Суу", деди Берки жалдырай. Медсестра кайра сыртка шашыла чыгып кетти. Кичинеден кийин 3 ак халатчан болуп кайра киришти. Тигилер ооздору кыбырап, өз ара сүйлөшүп жатышты. Бөлмөнүн ичиндеги аппараттарды текшеришип, бир топко сүйлөшүштү. Оорулуу бир да сөзүн уккан жок. "Кудай жалгагырлар, суу берип койгулачы", деди жалдырай. Тигилер карап да коюшпады. Бири жүрөк тушундагы таңоону чечип, уккучун салып көпкө тыңшады. Анан медсестрадан бөлөгө чыгып кетти. Суу берчи, өлүп баратам", деди Берки. Медсестра шылдыңдагансып гүлмүңдөй карап турду да, чүпүрөктү сууга салып туруп, чекесин, оозунун тегерегин сүртүп коюп, "Сага ушулда жетет" дегенсип чыгып кетти. Эриндерине ным чүпүрөк тийгенде тили менен жалап салгысы келген менен тили колдоюп, оңду күрмөлбөдү. Кантке менен чекесине, ооздорунун тегерегине тийген муздак суудан каниеттене түшсө да, кайра эле суусап чыкты. "Айланайындар, өлүп баратам, суу бергилечи", деп кыйкырды бар күчү менен. Эч ким уккан жок. Чындыгында жанатан бери сүйлөп жатам деп ойлогону менен добуш чыгармак түгүл эриндерин да оңду кыймылдатууга жараган эмес.
Көп өтпөй жанагы медсестра дагы бир доктор экөө келди да сол колунун кароосуна тамма дары куюшту. Дары денесине тарай баштаганда кайрадан көз алдына баягы кызыл куюм пайда болду да жаны кыйналып кирди. Канча жатканын ким билет, бир учурда кулагына баягы үн кайра угулду. Жаныңды берип коюп кутулам деп ойлобо, ач көзүңдү, сен айыгасың, жарымжан болсоң да жашайсың, деген буйрук берди. Көзүн ачса жанындагы орундукта аялы отуруптур. Көп ыйласа керек, көздөрү шишип кеткен. Апасына актай кичүү угулу отурат, жалдырап атасын тиктейт. Беркинин көзүнүн ачылганын көрүп, тигилер кубанып кетишти. Аялы эңкейип чекесинен сылай кетти. Бир нерселерди сүйлөп жатты. Берки уккан жок. Суу берчи бай болгур, деди. Аялы укпады. Нымдуу чүпүрөк менен кеберсиген эриндерин гана сүртүп койду. Ушул ным чүпүрөктү тиштеп, суусун соргусу келди эле, кыймылдамак түгүл оозун да ача албады. Кийин эсине толук келгенде укса, бир жума дегенде барып көзүн ачкан экен. Чындыгында доктурлар киши болбойт, аракет кылып деле кереги жок дегенсишип, көңүл бөлбөй калышканда күтүүсүз көзүн ачып, эриндери кыбырап, кадимкидей жан кирип, жүрөгүнүн согушу калыптанып кетиптир. Мындай күтүүсүз өзгөрүүгө доктурлар да таң калып калышыптыр. Авариядан сынган омуртка, жан баш, бут сөөктөрү бүтпөй, жарым жылдан ашык ооруканада жатты. Дарылаган доктурлар: ажалың жок экен, жүзгө чыгасың. 12 жилигиңдин 2-3 гана соо болбосо бүт кыйрап, баш сөөгүңдөн жаракат кетиптир. Өлдү деп койсок да кайра тирилип кеттиң, деп тамашалап жүрүштү. Өзү болсо өлүмдөн коркуп, жашагысы келсе да ооруканадан чыгаар менен укмуштуу тагдыр күтүп тургансып, жүрөк заада болуп турду. Атүгүл ооруканадан такыр эле чыккысы келбеди. Эми үйүңүзгө бара берсеңиз болот дегенден кийин да башкы врач менен сүйлөшүп, дагы жакшылап дарыланайынчы деп 2 ай жатты. Баш аягы 1 жыл дегенде барып үйүнө чыкты. Оң ыптасы жакшы иштебей, оң бутун сүйрөп басып, оң колунун манжалары жакшы кыймылдабай калганын доктурлар нервтен деп коюшту. Кайсыл бир нерв тамырлары жанчылып калгандан болуптур. Ооруканада жатканындагы көргөн бир түшү эсинен кетпейт. Бирде түшүндө эмес эле өңүндө болгонсуйт. Эми жакшы болуп калдым. Мына чыгам, ана чыгам деп турган күндөр болчу. Таңга жуук ойгонуп кетти. Саатын караса 5тен 10 мүнөт өтүптүр. Эрте экен деп кайра үргүлөп баратканда эшик кыйч ачылып, атасы кирип келди. Атасынын дүйнөдөн кайтканына 20 жылдан ашып калган. Ал сакалы жайкалган, кызыл жүздүү, дайым күлүп жайнап жүргөн шайыр киши эле. Жүдөп, оролгон ак кепининин ар жери күйүп калыптыр. Босогодо кичине туруп калды да, анан акырын басып келип, баласынын жанындагы орундукка отурду. Жүрөгү лакылдап чыккан Берке: "Ата, сиз кайдан жүрөсүз?" деди. "Ай уулум ай, сени кайсыл шайтан жолдон адаштырганда жаман ишке бардың экен." "Кандай жаман иш, ата?" "Баягы мүрзөлөрдүн арасына өлтүрүп таштаган келинче." Беркинин жүрөгү кысылып, кыйнала баштады. "Аны сиз кайдан билесиз?" "Билем, балам. Билгенимден ушинтип өрттөнүп жүрбөймүнбү? Энең да билет. Энеси да 15 жылча мурда каза болгон эле. Ал байкуш таптакыр күйүп кетти, сени коргойм деп жүрүп. Жаным аман калды деп кубанып жатасың. Кубанба, балам. Андан көрө Кудай жолуна түшүп, күнөөңдү жууштун жолун изде. Ооруканадан чыккандан кийин сени тозок күтүп турат. Өлүүлөрдүн тозогунан тирүүнүн тозогу кыйын болот. Сага тирүүнүн тозогун даярдашууда. Тилимди ал. Күнөөңдү жууштун жолун изде. Ооруканадан чыгарың менен аракет кыл. Кийин кеч болуп калат." Аңгыча терезелер шарт ачылып, кызыл куюм пайда болуп калды да, атасы куюнга сорулуп, терезеден чыгып кетти. Учуп баратканда да бир нерселерди сүйлөп баратты, бирок анысын уга албады. Ойгонсо чын эле терезе ачылып, желге чайкалып турган экен. Кечинде жакшы эле жаап жатышкан. Чекесинен муздак тер чыгып, температурасы көтөрүлүп калыптыр. Жанында жаткандардын бири ойгонуп кетип: "Эмне болду? Кыйналып жатасыңбы?" деди эле, кыңкыстагандан башка жооп бере албады. Тигил туруп, медсестраны чакырып келди. Медсестра аял температурасы көтөрүлүп кеткенин көрүп коркуп кетти. Жүгүрүп чыгып, кезектеги врачты чакырып келди. Врач көрүп чыгып: "Эмне, муздак суу ичтиңизби? Же шамалдап калдыңызбы?" деп көндүм суроолорун берип кирди. Ийне сайып, дары берип жатып, араң калыбына келтиришти.
Мына ушул окуядан кийин ооруканадан чыккандан коркуп жүрдү. Атасы келген түш басса турса эсинен чыкпады. Бир жолу ар жакка барып кайра келгенден кийин жан таттуу болуп калдыбы, атасынын тилин алып өз күнөөсүн жоюунун жолун издейт. Бирок таба албады. Өз жанымды кыйсамбы дейт, жашагысы келди. Жашоонун ушунчалык таттуу экенин чындап сезди. Кеп ойноп күлүп эле көңүл ачышты эмес. Күндө бир келин кыз менен болуп, чер жазышты эмес. Жөн гана бутун басып, оозун сүйлөп, тынч тиричилик кылуунун өзү рахат экенин сезди. Жеке баамында жыргалчылыкты күндө бир аял менен болууга өтө байланыштырып жибергенин сезди. Атыгүл кимдер менен болгонун, жашын, кыз же келин экенинен бери тизмелеп жазган блокноту бар боло турган. Жакын жолдошторуна көрсөтүп, мактанып, көрдүңбү, 200дөн ашып калды. 50гө чыккыча 400гө жеткизем. Чыңгыз хандан ашам. Согушсуз эле катын поз боюнча Чыңгыз хандан өтүп кетпесемби, деп каткырып калчу. Айрым достору ага атандашууга аракет кылса, айрымдары жөн гана уга жүргөн кептери катары ишенип ишенбей кол шилтеп коюшчу. Ошондой уудуу турмуштун шарданында өзүмдү өзүм билем, өтүгүмдү төргөлем деп жүргөн кезде эмне гана иштерди жасабады, нелер гана башынан өтпөдү. Далай оор жагдайлардан да кылт этип эбин таап, кутулуп кеткенин эрдик катары баалап, өзүн өзү жигиттин жигитимин, сууга салса да кургак чыгам деп жүрдү. Көзүнө эч нерсе көрүнбөй, урунарга тоо, урушарга жоо таппай турган ошондой күндөрдө кызыл көйнөкчөн келинге жолуккан. Өткөндө атасы келип, түшүндө эскертип кеткен окуя ошол жылдарда болгон. Андан бери арадан жылт этип 17 жыл өтүптүр. Баары эсинен чыгып, унут болуп калган. Эми минтип кайра баарын эстөөгө тагдыр аргасыз кылып отурат. Ооруканадан чыгып келгенден кийин кой союп, Куран окутуп, тилөө өткөрдү. Башын куттуктап, эсен соо ооруканадан чыкканын көргөнү келгендердин опур топуру 2 жумада барып аяктады. Кантсе да ооруканада жүргөндө аз кымылдаганга көнүп калган денеси конок кара менен кошо олтуруп туруп жүрүп, кеч киргенде кадимкидей чарчап, тырп этпей жыгылып жүрдү. Август айы аяктап калган кез. Шагын ийген жер жемиштердин асты бышып, күздүн алгачкы сүртүм бышыкчылык боёго алма түсүнө түшө баштаган. Шаардын тоо жаккы четиндеги чакан айылга салдырган 2 кабат үйүнүн 2-нчи кабатындагы терезеси бакчаны караган бөлмөдө. Терезелерин ачып коюп салкындап жаткан. Гезит журналдарды бир сыйра эрмектеп карап чыккандан кийин жөн гана тынч жаткысы келди. Терезе тушундагы чоң түп алмурут быйылкы жылы түшүмдү аябай алган экен жарыктык. Шагы ийилип бутагы жерге салбырайт. Атыгүл 2 чоң шагы түйүнөн айрылып та кеткен экен. Ата көрө, оокатмак эле керек. Кара, ушуну да сындырбай жөлөтүп коюуга жарашпагандарын, деди ичинен бала бакырасына ачууланып. Көк асманда күздүн үзүм-үзүм ак булуттары калгып жүрөт. Ак мөңгүлөр күн нуруна кактана магдырашат. Не аптаптын күчүнөнбү, сайраган куштар ысыктан качып, житип кетишсе керек. Теребелде тынчтык. Алмурутка жанаша кеч быша турган кыштык апорт алма бар эле. Али эрте болсо да айрым күнөстүү жердегилердин бөйрөктөрү кызара баштаган экен. Күз эрте келет көрүнөт, деди ичинен. Күтүүсүздөн алмурут багынын үстүнө буладай ак булут келип конду да, куюн айдагансып удургуй түшүп, созулуп кызыл түскө айлана баштады. Беркинин башы жарылып кетчүдөй болуп, чытырап, ысып, бөлмөдөн чыга качсам деди эле, ордунан козголууга дарманы жетпеди. Болгону бир оодарылууга жарап, дивандан полго кулап түштү. Кыйкырайын десе үнү чыкпады. Кызыл көйнөгү эмнегедир дайым бир башкача желпилдеп турган баягы келин терезеден зып этип кирип келди. Берки полду оналактап турууга аракеттенгенинен эч нерсе чыккан жок. Бу жолу келин гана сүйлөп жатты. Беркинин тили байланып калгансып, үн да дей албады. Мен сенин ушул бөлмөңдү жакшы көрчү элем. Эсиңдедир. Кандай гана сагындым. Эч дабышсыз басып жүрдү. Анан дивандын үстүнө отуруп, Беркини тиктеп турду да чарчагансып жаздыкка кыйшайды. Жаздыкка кыйшаяры менен келиндин сулуу жүзү өзгөрүлүп, кагыраган скелетке айлана түштү. Анан баягы өзү жакшы билген келин экендигин азуусундагы өзү салдырып берген алтын тиштери гана билгизгенсейт. Андан аркысы эсинде жок. Эсине келгенде догдур укол сайып жатыптыр. Аялынын айтымында оозунан ак көбүк куюлуп,
тилин чайнап болдой жаткан экен. Өзүнө толук келгенден кийин аялына башка бөлмөгө барып жаталычы деди. Аялы бүгүн кеч болуп кетти. Эгер кааласаң жатуучу бөлмөбүздө башка жакка эртең которолу. Бүгүнчө ушул жерде эле жаталы. 20 жылга жакын жаткан бөлмөбүз. Тынчсызданбачы деп жооткотуп болбой койду. Жүрөгү бир нерседен дүпөйүл болуп, кыйналып жатып, көзү илинип кеткен экен. Кайра чочуп ойгонуп кетсе, жанында аялы эмес кызыл көйнөкчөн келиндин скелети жатыптыр. Ба деп бакырып, ордунан учуп туруп, эшикке ат койгонун бир билет. Ошол боюнча кайра эсине Чымкоргондогу акыл эсинен айныгандардын ооруканасынан келди. Мен каяктамын, деди жанында жаткандан. Ал Беркине бир топко ырсайып карап турду да, сенби? Сени бүгүн бюрого саламын, уктуңбу? Деп ордунан секирип турду да, тиштерин кычыратып, көздөрүн акырайтып, калчылдап карап калды. Сон эмеби? Деди Берки ичинен. Ордунан турса ак көйнөк, штан кийип жүрүптүр. Көкүрөгүндө катар номер да бар экен. Жаткан кроватынын кырына отуруп алып, башын мыжып, канча ойлонсо да кайда экенине эс акылы жетпеди. Аңгыча ары жактан күрсүйгөн бирөө жүгүрүп келди да, жаным, алтыным, кандайсың? Деп катынын жаңы көргөнсүп өпкүлөп басып жыгылды. Тырмалаңдап канчалык кутулууга аракет кылган менен ныпым алы калбаса керек. Же тигил күрсүгүй букадай күчтүү небеби бир паста Беркине кыз көргөнсүп баса калып, ак штанын чечип ыргытып жиберип, зордуктап кирди. Кошунасы болсо ордунан атып туруп, мен силерди көрсөтөм. Бүгүн бюродо маселеңер чечилет. Бузулган акмактар, түрмөнүн түбүндө чирийсиңер, деп чучуктай чыңырды эле, үнүнүн ачуулугунан Беркинин үстүндөгү күрсүгүй да чочуп кетип, тура калып өз кроватын көздөй, кечиресиз, кечиресиз, деп бөйпөңдөп жөнөдү. Жер көчүп келатат, жер көчүп келатат, деп ар жакта жаткан бирөө ордунан атып туруп, Беркинин кроватынын астына кирип кетти да, көп өтпөй кайра башын чыгарып, экөөбүз аман калдык, Кудайды, экөөбүз аман калдык, деп ыржыйып койду. Өңү жетишүү экенин ажырата албай же эсине толук келе албай, эптеп ордунан туруп, күрсүгүй ыргытып ийген ыштанын алып, жаңы эле кийейин деп жатса, элдин баарын бюросу менен коркуткан неме артына жабышып калбаспы? Сени партиядан чыгартпайм, коркпо, өзүм жоопкерчилигин алам, деп жанталашып, шыбырап жүрөт. Жанатан көзүнүн кыйыгы менен карап жаткан күрсүгүй жөн ыкка көнбөй, жулунуп жаткан Беркиге кыжыр келип кетти окшойт. Ордунан туруп талтактай басып келип, Беркинин мойнун колтукка салып, катуу кысканда кың дебей кыймылсыз туруп бергенге аргасыз болду. Бир бөлмөдө жаткан 9 адамдын 7-өө эң бурчта жаткан чал менен өзүнчө эле шылкылдап музыка ойногондон башкасы жайма-жай орундарынан туруп келишип, демейдеги ишине киришкендей кезекке тура башташты. Берки алдынын бардыгынча, жардамга, эл журт жардамга, айланайындар, кое бергиле, мен эркекмин, деп кыйкыра баштады. Аңгыча эшик ачылып, колунда узундугу жарым метрче келген, килейген токмогу бар күрсүйгөн семиз кара аял кирип келди да, өлүк канаңды көкмээлер, Кудай булардын мээлерин алып, аңгилигин калтырып койгонун кантейин? Эртеден кечке бири-биринин көчүгүнө жабышкандан башка акыл калтырбаганын кара. Кудайдын кусуруна калган шүмшүктөр, деп кыйкыра качырып киргенде, бирлери кроваттын астына, бирлери төшөгүнө оронуп, баары туш тарапка качты. Берки ордунда кала берди, тушоосундагы ак дамбалга чалынып. Аял жүгүрүп келип, аны жоңго таягы менен бергенде, менде эмне күнөө, зордоп жаткан тигилер болсо, деп чаңырып, жаш балача ыйлап жиберди. Беркини таңгала тиктеген аялдын көзү алая, таягын экинчи жолу дагы урууга даярдап көтөргөн боюнча тиктеп турду да, акылыңа кирип калгансыңбы? Деди. Берки шашыла ыштанын көтөрүп, аялды жалоору тиктеген калыбында, мен каяктамын, мени бул жакка ким алып келди? Деген суроолорду биринин артынан бирин берди. Кудайга тобо, сен чын эле эс акылыңа келип калсаң керек, дей жакын басып келип, Беркинин көздөрүнүн агын барбайган бармактары менен ачып, карегин карап туруп, чын эле көздөрүң оңолуп калыптыр. Жүрү, сени врачка көрсөтөйүн, деп ээрчите жөнөдү. Килейген калың эшиктен коридорго чыгышты. Чыгары менен эшикти кайра кулуплап койду. Ар биринде ак халат кийген күзөтчү бар 3 эшиктен өтүп баргандан кийин бир бөлмөнүн эшигин ачып, босогодон баш бакты. Кирүүгө уруксат бекен? Киргиле,
Бөлмөдө көз айнек тагынган олбурлуу, бети балжайган ак халатчан адам отуруптур. Мойдунуч, бул оорулууңуз байкашымча эс акылына келип калыптыр. Догдур астындагы кагаздардан башын көтөрүп, көз айнегин оңдой, бирде семиз аялды, бирде Беркини таң кала карап турду да: "Сизге муну бул жакка эрişтип келүүгө ким уруксат берди?" деп атырыла ордунан тура калды. Семиз аял бүжүрөп коркуп кетти. "Мойдунович, байкасам эс акылына кадимкидей келип сүйлөп калыптыр", деди жанагы токмогу менен атырылган каардуу аялдын үнү араң чыгып. "Жолдо катарда эч тартип бузбай ээрчип келди. Өзүңүз деле карап көрсөңүз", артка кетенчиктеди. "Мунун айыккан айыкпаганын ажыратып, анализ бергидей сиз эмне врачсызбы? Бирин бири өлтүрүп жатса ажыратыңыз, тазалыгын сактаңыз. Кыскасы өз жумушуңузду билиңиз. Уктуңузбу?" "Уктум, кечирип коюңуз, Мойдунович. Кайра ээрчитип кетейинби?" Догдур орунтугун айлана Беркилерге жакын басып келди да Беркини тикирее тиктеди. Анан жай үнү менен: "Өзүңүздү кандай сезип турасыз?" деп кайрылды. "Жакшы эле. Жанатан берки сүйлөшүлгөн сөздөрдөн, чөйрөдөн улам өзүнүн кайда экенин болжоп, сезип турса да жүрөгү ишене бербей: "Мен кайдамын, айтыңызчы. Мени бул жакка ким алып келди?" деген суроолорду узатты. Догдур суроолоруна жооп бербестен: "Бул жакка отуруңузчу", деп орунтук көрсөттү. Берки басып барып Догдурга көрүнгөнү жаткан оорулууча жайгашып отурду. "Мына эс акылына келип калыптыр", деп чыйпылдап жиберди семиз кара аял. "Сизден эч ким эч нерсе сураган жок." Догдур аны акшая карады. Анан Беркинин көздөрүн колу менен ачып, чөнтөгүнөн чоңойткучун алып чыгып, бир топко карады да суроо берип кирди. "Атыңыз ким?" "Кутман." "Фамилияңыз?" "Кадырназаров." "Кайда иштечү элеңиз?" "Жол кырсыгына кабылып, 1 жылдан бери иштей элекмин." "Мурдачы?" "Мурда республикалык текшерүү комитетинде иштечүмүн." "Кызык, мунун баарын менден неге сурап жатасыз? Сиздеги менин медкарточкамда баары жазылуудур да." Догдур жанагыдан да жумшак сүйлөп: "Кечиресиз, бул суроолор биздин ишке керек", деди да дагы бир топко балдарынын, аялынын атын, жашаган жеринин дарегин, туулган жерин сурады. Анан Берки семиз аялды кетирип жиберип, дагы бир ак халатчан эркек менен орто бойлуу аялды чакырып алып, коңшу бөлмөгө киришип, кичине кеңешип отурушту да, чыгып келишип кайра көзүн ачып, үчөөлөп улам бири карап, отургузуп, тургузуп, оң буту, сол буту кайсы экенин сурашып, тажатып жиберишкенде Берки чыдабай кетип: "Бай болгурлар, мен сопсо элемин. Үйдөн аялымды чакыртып койгулачы. Телефон чалып, келсе сүйлөшөйүн", деди да номеринен бери айтып берди. Тигилер кайра коңшу бөлмөгө кирип кетишип, кичине акылдашып чыгышты да Кутмандын өзүн коңшу бөлмөгө кийирип, эшигин бек жаап коюп, бир жакка телефон чалып, кучулдашып, көпкө сүйлөшкөндөн кийин бир учурда эшикти ачып: "Келиңиз, аялыңыз менен сүйлөшүңүз", дешти. Берки шашыла демигип барып трубканы ала койду да: "Кандайсың, Салтанат?" Аялынын аты Салтанат эле. "Ден соолугуң жакшыбы? Бала бакыра кандай?" деп алжай сурап кирди. Аялынын үнү кардыгып, араң эле жооп берип жатты. "Сага эмне болгон? Ооруп атасыңбы? Мени бул ооруканага ким алып келди? Качан жаткыздыңар эле?" деген суроолорду бергенде аялы такыр эле жооп берүүгө жарабай калды. Догдурлар да бир нерсени болголошту окшойт. "Болду, сүйлөшүү убактыңыз бүттү", дегенде Кутман: "Келип кетчи", дегенге үлгүрдү. Андан соң доктур өзү ээрчитип алып, жалгыз койкасы бар, терезеси тордолгон бөлмөгө алып барды да: "Тамак ичкиңиз келеби?" деди. "Ичегим жабышып өлгөнүп турам, бир жума тамак ичпеген кишидей болуп", деди Берки жашырбай. Догдур чыгып кеткенден көп өтпөй тамак көтөрүп келишти. Баарын шыпкап ичкенден кийин денеси шалдырай түшүп, койкага кыйшайып жата кетти. Катуу уктап калган экен. Бир убакта эшиктин ачылганынан ойгонуп кетсе, баягы семиз кара аял экен. Болгону колунда токмогу жок. Жүрөгү оозуна тыгылып, калчылдай одеялдын астына бүрүштү. Тигил жылмая карап, балтаңдай басып келип, кроваттын жанындагы орунтукка отуруп, каадалана чалкалай, догдурча Кутманга кайрылды. "Байкушум, сага Кудайдын боору ооруду. Эс акылыңа кайра келдиң. Кана, бери болчу, көзүңдү көрүп коеюн." Аябай ыкшая карады да: "Мына, кадимкидей жакшы болупсуң. Эми Кудай сактасын де. Эс акылыңдан кайра айныбашка аракет кыл. Мен 15 жылдан бери ушул жерде иштейм. Болгондо да жанагы сен жаткан,
Эң ашынгандарды кармаган палатада. Сендей болуп туруп эс акылына кайра келип, куландан соо болуп кеткендердин бери дегенде 10дон ашыгын өз колум менен узаттым. Анын ичинен 2 гана кайра келди. Калганы ошол боюнча айыгып кетти. Мен кайсы ооруканадамын? Байкушум, сага врачтар эч нерсе айткан жокпу? Алар ошенте беришет, калп эле сактанышып. Баары Кудайдын буйругунан. Жашыргандай эмне эртел кеч билесиң да. Сен кадимки Чымкоргондосуң. Чымкоргондо? Чоочуганынан ордунан тура калды. Акылынан айныгандардын ооруканасында экенин түшүнгөн. Бирок Чымкоргон оюна келбептир. Ооба, анын эмдесине чочуйсуң? Болгондо да байкушум, айыгуудан үмүт үзүлгөн, ашынгандар деп бөлүп койгондор менен жатпадыңбы? Тагдырың оор экен. Бир жакшы жери айнып жүргөн кезиңде көргөн кордугуңдун бирин да билбей калдың да, туурабы? Качандан бери жатам? 1,5 жылча болуп калды. 1,5 жылча? Дагы секирип чочуду. Семиз кара аял экөө тең түн ортосунан огуча сүйлөшүп отурушту. Өз кезегин өтөгөнү келгенде Кутман жөнүндө билгендеринин баарын айтып берди. Аялы келсе кызыл көйнөкчөн келатат, шуру келатат деп бакырып жолотпойт экен. Бүт аял аттуунун баарынан коркуп, кармагандарды тиштеп, тытып жулунчу экен. Жанагы жаткан бөлмөсүнүн башчылары бюро, дайым эле баарын бюрого салам деп кыйкыра бергендиктен бюро деген атка ээ болуптур. Менен көтчинде эси дарт эле ошол болгондуктан ушундай атка ээ болуптур дегендер экен. Эс акылдары жок болсо да айбанаттардыкы сыяктуу бири-бирине баш ийүү бар экен. Тигилекөө калган жетөөнө каалагандай эрмектей беришет экен. Практикант студенттер келгенде кыз эркеги дебей, айнектин сыртынан тогузунун кылыктарын карап, боорлору ката күлүшчү экен. Карагатын өзүнүн кезеги келгенде андай студенттерди жолотпой кубаласа, өнөгү тамара кайра түрлүү спектакльде коюп берүүчү экен. Ушулардын баарын саймедирей сайраган Карагатын кетеринде экинчи ооруба байкушум, өзүң чоң кызматта иштеген жигиттин гүлү болгон экенсиң. Тагдырда жанагы жерде секретарь, обком, начальник, милиция, койчу, соодагер да отурат. Кудай баарын бир бөлмөгө камап, бир паста айбандан да төмөн кылып койду. Көрдүңбү? Болбосо ар кимиси өзүнчө чиренчү эле, деди. Эжеке, жалгыз бөлмөдө жаткандан коркуп жатам. Таң аткыча отура турасызбы? Деп жаш балача жалдырап жиберди. Атаны байкушум мейли. Мен азыр тигилер бири-бирин өлтүрүп салбай тынч жатты экен. Карап келейин. Баарына уктаткандын дарысын ичирип койгом. Ошентсе да караш керек. Өзгөчө жанагы шүмшүк көтчинде бат эле ойгоно берет. Деп чыгып кетти да, жарым саат өтпөй раскладушканы көтөрүп кайра келди. Дарыдан аябай бердим эле. Тырп этпей уктап жатышат. Көзүңдү ал айтпай сен да укта. Деп коюп, өзү раскладушкага жатары менен уйкуга кетти. Кутман болсо улам көзү илинип баратса кайра чочуп ойгонуп, тынч уктай албады. Семиз караны эртең менен эрте бир медсестра келип ойготуп кетти. Кейпе дайындап койсо керек. Кой, мен дежур врач ойгоно электе ордума барайын. Мейли жакшы кал. Сени эми көп болсо бир жумача кармап бошотушат, деп жайдары коштошуп чыгып кетти. Жумушчу күн баштала электе аялы, балдары, туугандары болуп 3 машина менен жетип келишиптир. Алгач врачтар аялын көрсөтпөй, сүрөтүн көрсөтүп, бул ким, тааныйсыңбы деп жатышып, балдар кыздары, келген туугандары бүт учурашкандан кийин барып араң көрсөтүштү. Аялы берки учурашканда колдору калчылдап, коркуп турганын жашыра албады. Экөө тең кучакташып туруп, буркурап, ыйлап жиберишти. Доктурлар дагы бир жумача калсын, текшерилсин дегенине Кутман болбой, аялына, туугандарына мени алып кете көргүлө, 1 мүнөттө калтырбагыла, деп жалдырап жиберди. Ары кетип, бери кетип жатышып, туугандары чыгарып баса беришти. Жол боюндагы теректерди артка таштап, шуулдаган Волганын ичинде келатып, кызыл көйнөкчөн келинге кайрадан жолугушаарын жүрөгү менен сезди. Бирок бул жолу коркподу. Кайра эртерээк жолугушуум керек деп эңсеп да келатты. Үйгө келишкенден кийин туугандары түлөө өткөзөлү дешти эле Кутман болбой койду. Жакындары чогулушуп ырым кылышты да, опур-топурсуз тарашты. Анын үстүнө Кутмандын таза айыкканына эч кимиси деле толук ишене болчу. Туугандары тарагандан кийин Кутман саунаны жактырып, аябай жуунтуда кийим которуп кийинейин десе, ушунчалык шимилип, арыктагандан мурдагы кийген кийимдеринин бири да чак келбей калыптыр.
Жаш балага кийгизгенси шөлбүрөп, тескерисинче улуу баласынын кийимдери чак экен. Эптеп эле көңүлү чөкпөс экен деп карбаластаган аялы уулуна машинасын айдатып алып, күйөөсүнө жаңы кийим издеп шаар кыдырып кетти. Көздөрүн алайтып, атасына жакындагандан корккон балдарын көрүп, Кутмандын канчалык зээни кейиси да сыртынан сыр бербеске аракеттенди. Өзүнчө калган Кутман экинчи кабаттагы баягы бөлмөгө көтөрүлдү. Эшиктин туткасын кармаган боюнча жүрөгү даап ача албай кичинеге турду. Алтыгөлү чекесинен тер да чыга түштү. Акыры кайратын жыйып, эшикти шарт ачып кирип барды. Бөлмөнүн жасалгасы мурдагыдай эле экен. Болгону 2 кишилик уктоочу мамык дивандын үстүнө жука жабуу жабылып, төшөгү жок турганы бул бөлмөгө көптөн бери эч ким жата электигин айын элегенсийт. Бир сыйра айландыра карап, киши бою чоң күзгүгө келгенде бир топко өзгөлбетине өзү бир чети таңдана, бир чети сынай, бир чети акыры ушуну көрмөксүн деп табалай тиктеп турду. Шөлбүрөгөн костюмдун ичинде арыктаганынан калжайган, башын араң көтөргөн моюну илмейип, скелетке кийим кийгизгенсиген неме тиктеп турду. Биринчи көргөнгө деги эле шумдук көрүнөт экен. Жак эттери шимилип, көз чараларынын чуңкуру ары кирип, териси эле болбосо тирүүлөй скелет. Куудай агарган чачы суюлуп, жүндөй уйпаланып калыптыр. Чын эле ушул турган менминби? Деди ичинен түтөй күйүп. Анан күзгүнүн үстүнө илинген өзүнүн портретин карады. Анда келбети келишкен, кайраттуу чачын артка карай тараган, чиренген жигит күлүмсүрөй карап турду. Жүрөгү дүкүлдөп ысып чыкты. Басып барып терезени ачып жиберди. Бакчадан жаз илеби менен жерден, жаш чөптүн гүлдүн жыты урду. Бул жашоо кумарынын жыты эле. Өпкөсү жарылып кете сактады. Сендиректей түшөп келип, диванга отура кетти. Кичинеге башын мыжып отурду да, кайра ордунан туруп келип, күзгүнүн үстүндөгү портреттин алып, кийим илгичтин ичине катып салды. Кичине жеңилдене түшкөнсүдө. Кайра күзгүгө келип, өзүнө тигилди. Өзүнүн көзүн өзү тиктегиси келди. Ушунча жашап келатып, өмүрүндө өзүнүн көзүн өзү тиктебептир. Сен деги кимсиң? Кел, чындыкты ортого ачалычы деп өз көзүн өзү тиктебептир. Ойлоп көрсө өз көзүн өзү тиктөөдөн качуучу экен. Кызыл көйнөкчөн келинден качкандай качуучу экен. Бозоруп, оту качкан каректер. Кечирээк тиктештик, кеч болуп калды, деп сүйлөп жатты. Түшүндү. Үнсүз түшүндү. Айтуунун кереги жок эле. Гөөдөнүн жарган чындыкты түшүндү. Аңгыча булак деп терезеден кызыл көйнөкчөн көрүндү да, адатынча эч дабышсыз бөлмөгө кирип келди. Кутман бурулуп караган жок. Эч кыймылсыз, күзгүдөн кызыл көйнөкчөндү тиктеп тура берди. Болгону баягы ататындай муундары калчылдап, жүрөгү дүкүлдөп чыкпады. Тескерисинче көптөн бери зарыгып күткөнү акыры келгенсип, жеңилдене түштү. Каккан казыктай болуп, күзгүдөн тиктеп тура берди. Кызыл көйнөкчөн каалгый басып, тигинин катарына бир кадам арткараак токтоду. Экөө бирин-бири күзгүдөн тиктеп турушту. Кызыл көйнөкчөндүн жеңинин скелет колдору көрүнбөдү. Алтыгүл скелет буттары да көрүнбөдү. Кып-кызыл көйнөгү гана бөлмөдө, жел жок болсо да желбиреп турду. Каректери бакырайып, капкара болуп чачырайт. Чачы жайылып, далысын жаап, көйнөк менен кошо делбирейт. Эриндери кымтылып, жүзү сустаят. Баягы тааныш жылмаюу жок. Көрдүңбү? Мен тирүүнүн скелети болдум. Акыры максатыңа жеттиң. Эми жанымды алганы келсең керек, деди Кутман. Кызыл көйнөкчөн үн да дебеди. Бирок Кутман: биз сүйлөшүүчү жер бул жер эмес. Экөөбүз сүйлөшүүчү жерге кел, дегенди тойду. Балким менин жанымды коерсуң. Ансыз да тирүүнүн өлүгү болдум, деди Кутман. Мен сага эч нерсе кылган жокмун. Сен өзүңдү өзүң кыйнап жатасың. Болгону мен сенин көзүңө көрүнүү кудуретине ээмин. Сени ажалдан сактадым, оорудан айыктырдым. Сен адамдык карызыңдан кутулуш үчүн экөөбүз сүйлөшүүчү жерге кел, дегенди келин күзгүдөн үнсүз тиктеп турса да түшүндү. Көз ирмемде келин жок болуп кетти. Терезеден ийиктей чимирилген кызыл коюндун чыгып баратканын Кутман көрүп калды. Жатууга келгенде Кутман аялынан төшөктү жанагы бөлмөгө салып берүүсүн өтүндү. Аялынын көздөрү алая түштү да: балким башка бөлмөгө эле жатарсың. Биринчи кабаттан бир бөлмө бошотуп дайындап койдум эле, деди. Жок, мен айткан бөлмөгө салып бер. Өзүң болсо башка бөлмөгө жата бер. Менен жалгыз жаткым келип атат, деди орой.
Аялы үндебеди. Жалгыз жаткым келип жатат дегенине кубанып да кетти. Күйөөсү суранып жаткан бөлмөгө эч ким жатчу эмес. Анткени туруп эле терезе өзүнөн өзү ачылып кетип, жаздыктар уйпаланып, киши жаткандай болуп калып, же кандайдыр бир добуштар угула берчү. Аялынын Кутмандын тили менен каргашалуу бөлмөгө төшөк салып бергенден башка аргасы калбады. Балдарыңды сагындың го, балдар жаткан бөлмөгө жатсаңчы дейин десе, балдары атасы менен жатмак түгүл, чогуу туруп тамак ичкенден коркуп жолошпойт. Мемиреп уктап жаткан Кутман бирөөнүн тиктеп турганын сезип, ойгонуп кетти. Түн ортолоп калса керек. Толгон айдын жарыгы түшүп, бөлмө ичи көгүм жарык болуп туруптур. Терезенин сыртында кызыл көйнөкчөн келин Кутмандан көзүн албай, тикирейип тиктеп турган экен. Экөө бир топко тиктешти. Келиндин көздөрү күйүп турду, ким билсин. Кутманга карактеринен бери даана көрүнүп турду. Кутман ордунан туруп терезеге келди да, аны ачып жиберип, «Кирбейсиңби?» деди. «Киргим келсе өзүм деле кирмекмин» дегенди укту. «Деги менде эмне акын калды?» деп кыжырланды. Кайра бурулуп басып келип, диванга башын мыжый отуруп калды. Башы жарылчудай ысып, жүрөгү лакылдап чыкты. Кайдадыр безип чуркап жөнөгүсү келип кетти. Балким жөнөп да калмак. Аңгыча, «Байкушум, эми эс акылыңдан айрылба, өзүңдү карма» деген баягы жындыканадагы семиз кара катындын айтканы эсине түштү. «Мен эмне болуп баратам?» деди өзүнө өзү. Башын силкип алды. Эсине келе түштү. Денеси безгек тийгендей калчылдап жатыптыр. Терезени караса, ачык боюнча турат. «Мен бул жердемин» дегенинен караса, кызыл көйнөкчөн чоң күзгүнүн жанындагы креслодо отуруптур. Шуружан жалдырай карады. Канча жылдан бери ушул атты атаганга жүрөгү чыдабай келатты эле. Канча жылдан бери өзүн өзү унуттум, эч нерсе болгон эмес деп ишендирип келатты эле. Канча жаны кыйналса да, ушул атты атагысы келбеди эле. Келиндин карактери атты укканда, ай жарыгындагы көгүмдү тилип, жапжашыл болуп, жалындай түшүп, кайра кыпкызыл нур болуп Кутманга кадалды. Кутман алка-шалка терге чөмүлүп, ич көйнөгүнүн көкүрөк топчусун үзүп, аба жетишпегенинен көкүрөгүн тытмалап жиберди. Шуружан, ансыз да мен өлүкмүн, тирүүнүн өлүгүмүн. Жанымды кыйнабай алчы, деди булдуруктап. Жок, сен биз сүйлөшчү жерге келмейин, өлө да тынчта жашай албайсың. Атымды атаба, экинчи атаба, деди да кызыл куюнга айланып, терезеден шуу чыгып кетти. Келин чыгып кетери менен бөлмө ичиндеги абал өзгөрүп, Кутман өзүнө келе түштү. Ордунан туруп барып жарыкты күйгүзүп, ачык терезеден ай нуруна бөлүнүп, бейкапар тынчтыкта мемиреген бакчасын карап турду. Жаздын сыдырып урган желе чыйрыктырып жибергенинен терезелерди жапты да, кайра ордуна барып, чалкасынан жата кетти. Суу ичкиси келип астыга, ашканага түшүп баратып, аялы эшигин кичине кыйгач ачып, аны карап турганын байкады. Алгач, «Эмне карайсың, дагы жинди болуп кеттиби деп жатасыңбы?» деп кыйкыра жаздап барып, кайра унчуккан жок. «Анда эмне күнөө? Менин толук айыкканыма али ишене албай жатат да», деп койду ичинен. Чындыгында аялы Кутмандын кимдир бирөө менен кыйкырып сүйлөшүп жатканынан ойгонуп кеткен. Жүгүрүп барып, улуу баласын ойготуп, экөө азыр телефондун жанында отурушкан эле. Эгер күчөп эшикке жүгүрүп качууга камырса, тез жардамга чалалы дешип. Кутман эч нерсе болбогонсуп, ашканадан суу ичип, кайра кыңылдап ырдай басып келип, бөлмөсүнө кирип кетти. Ошол боюнча дабышы угулбай дымып калды. Кутмандын ооруканадан чыгып келгенинен 2 айга айланып, үйүндөгүлөр чын эле айыгып келгенине ишенип калышты. Баягы алгачкы түндөн кийин түн ичинде бирөөлөр менен бакылдашып сүйлөшкөнүн токтотту. Болгону мүнөзү гана таптакыр өзгөрүп кетти. Эч ким менен сүйлөшпөйт. Үйгө киши келип жатабы, кетип жатабы иши жок. Балдарын да эркелетпейт. Аялы да ашык сөз айтпайт. Керели кечке бакчадан чыкпайт. Кыбырап, жай кыймылдап, бактарды бутап, түбүн актап, огородко ар түрлүү жер жемиш, жашылча отургузуп, аябай эмгекчил болуп кетти. Аялынын «жаныңды кыйнабай эле койсоңчу» дегенине үндеп койбостон өз ишин уланта берет. Үй бүлөсү, туугандары, байкуш оорудан кийин ушинтип жарым эс болуп калган тура деп калышты. Күндөрдүн биринде аялы салтанатты чакырып алды да,
Салтанат, мен алыскы жакка барышым керек. Эртең жөнөсөмбү деп жатам. Жолго керектүүлөрдү даярдап койдум. Кайда, эмнеге барарымды сен сураба. Мен айтпайын. Мага жол кире бер. Эгер кайрылып келбей калсам, кайыр кош. Балдарымды жакшылап тарбиялап өстүр. Көп эле нерсени айтсам дейм, айта албайм. Көдөнүмдөн үн чыкпай, муунуп калып атам, деп айтып, тунжурап жертиктеп калды. Кукен, барбай эле койсоңчу. Жок, болбойт Салтанат. Мен өз жазамды алдым. Эми силерге зыян боло электе сүйлөшүүчү жерге барышым керек. Барбасам болбойт. Сен эч нерсе сураба. Жол кире гана бер дебедимби? Анан да эч кимге оозуңдан чыгарба, уктуңбу? Бирөөгө мени кеткени жатат деп айтсаң, чатак иш болот. Сен оңбой каласың. Аялынын муундары калчылдап, коркуп кетти. Күйөөсүнүн кандайдыр бир сырлуу күч менен байланышып жүргөнүнө өзү да ишенип калган эле. Ал түгүл өзү бир жолу күйөөсү жаткан бөлмөдөгү күзгүгө көрүнүп жатып, артында кызыл көйнөкчөн келиндин турганын көрүп, чоочуганын, "Сен ким элең?" деп бакыра артын караса, эч ким жок калган. Чын көрдүбү же күйөөсү кызыл көйнөк деп бакыра бергенинен көзүнө элестеп кеттиби, түшүнө бербей дендара болуп, экинчи аял бөлмөгө жалгыз кирбей коркуп калган. Аялы өзүн кармана албай бышактап, үйгө кирип тутам акча алып чыкты да күйөөсүнө сунуп, "Ушул жетеби?" деди. Кутман акчаны алып шашпай санап, керектешинче чөнтөгүнө салды да, калганын кайрып аялына берди. "Болду. Көз жашыңды тый. Мени 2 жума күт. Эгер келбесем, молдо чакырып, жаназа окутуп, өлдү деп ырым жасай бер", деди да ордунан туруп бакчага кирип кетти. Муундары калчылдаган аялы ак да, көк да дей албай, ордунда турган боюнча кала берди. Кутман бул күнү кечинде такыр башкача болуп кетти. Мүнөзү өзгөрүп, баягы ооруга чалдыга элек кезиндей жадырап, жайнап, балдарын эркелетип, тамаша айтып, күлүп отурду. Канчадан бери күлкүлөрү угулбай, атүгүл үндөрүн да катуу чыгарып сүйлөшпөй калган үй бүлө бул күнү чечекейлери чеч боло бака-шака түшүштү. Үй ичи томсорбой, шаңга толо түшкөнсүдө. Ушул кечте эч кимисинин жаткысы келбегенсип, уйкусу келбегенсип, дегеле кеч жатышты. Эртең менен ойгонору менен Салтанат күйөөсү жаткан бөлмөгө баш бакты. Кутмандын кечээки айтканы жүрөгүндө турган эле. Бөлмөгө түндө дегеле киши жатпагансып, дивандын үстү зыңкыя жыйналып туруптур. Шашкалактай жүгүрүп ашканага барды. Ал жерде да эч ким жок. Текчедеги идиштерге колу тийгени билинбейт. Балдары жаткан бөлмөгө баш бакты. Жок. Кыздар жаткан жакты карады. Жок. Акыры кеткен экен деп эшикке жүгүрдү. Дарбазанын илгичи ачылып калыптыр. Эшик алдындагы орундукка отура калып, буркурап ыйлап жиберди. Аңгыча кызы чыгып келип, "Апа, сизге эмне болду?" деди үрөйү уча. "Атаң жок. Эч жерден таппай койдум. Коюңузчу апа. Атам азыр кадимкидей жакшы болуп калбадыбы? Балким бакчада жүргөндүр." Чын эле, экөө жүгүрө бакча жакка чыгышты. Ал жакта да жок экен. Кызы энесин соорото, "Апа, балким көчөгө чыккандыр же туугандардыкына кеткендир. Ооруканадан чыккандан бери эч кимисине бар элек эмеспи?" "Балким", деди апасы ишенкиребей. Кутмандын кечээки айтканын кызына билгизген жок. Жашырды. Оозунан чыгаргандан коркту. Өмүрү өткүчө жашырды. Кызы экөө телефон менен жакыныраак жердеги туугандарына чалып киришти. Эч жерден Кутман жөнүндө кабар угушпады. Ошол бойдон Кутман жоголду. 1 жумадан кийин да, 2 жумадан кийин да, жылдардын жылдарынан кийин да Кутман үйүнө кайрылбады. Кутман жөнүндөгү кабар эч жерден угулбады. "Турбайсыңбы?" деген үндөн Кутман чочуп ойгонуп кеткенде, күн нурлары тоо башынан жаңы эле чачырай баштаган экен. Үн кимдики экенин жазымдебей тааныды. "Уктап кала жаздаган турбаймынбы? Кара баскан жаным", деп шашкалактай кийине баштады. Жайдын алгачкы айы келип, күн ысып калганына карабай, ичинен ак көйнөк, дамбалын кийип алды. Кол сумканын ичине оромол ак матаны салды да, дивандын үстүнө кичине башын жерге салып, ойлонуп отуруп калды. "Кечигесиң?" деген үн угулду. "Жок, кечикпей калайын." Эшикти акырын ачып, бутунун учу менен баса үйдөн чыкты. Үйдөгүлөрдүн баары мемиреп уктап жатышса керек. Дымыраган тынчтык. Бакча жакка кайрылып, сабы анчалык узун эмес кол күрөктү алды да, мурдатан дайындап койгон мешокко салып, күрөктүн баш жагынан бир бууп, оозунан бир бууп туруп көтөрүп алды.
эч дабыш чыгарбай дарбазаны ачып эшикке чыкты да: «Кош болгула, баарыңар кошкула» деп күңгүрөнүп алды. Карегинен жаш тегеренип, көзү тумандап барып оңолду. Гөлдүн күнгөйү менен караколго кетүүчү автобуска отурганда күн көтөрүлүп калган. Гөлгө каттоочу жолду жаңы көргөнсүп, айлананы суктана карап баратты. Зымыраган автобус Кутмандын көздөгөн жерине жакындаганда жол боюнда кызыл көйнөгү желге желбиреген келин турган экен. «Бул арада киши деле жашашы эмес эле, кайдагы келин?» деди шофер өзүнчө. Орунтугунан туруп, чыгуучу эшикке жакындаган Кутман: «Ошол келиндин тушунан токтотуп койсоңуз» деди. Сизди күтүп турган го», деди шофер жылмая. «Ооба» деп Кутман бейкапар баш ийкеп койду. Автобус жакындаганда келин калың бактын арасына кирип кетти да көрүнбөй калды. «Кызыңыз уялчаак го, автобус токтогон жатса качып кетти», деди шофер Кутманга бажактап. Чачы куп-куу болуп, өзүнүн кейпи абышкадай болгон Кутманды көрүп туруп, шофер тигил кызыл көйнөктө кызык о деп болжоду. Кутман үндебестен жайлап келип токтоп, эшиги ачылган автобустан түштү да автобус кайра жүрүп кеткиче жол жээгинде туруп турду. Автобус алыстай түшкөндө барып, бакты аралай басып, беде айдаган талаага чыкты. Жол издеп жүрбөстөн түп-түз беде шалбасын аралай жөнөдү. Жолго 2-3 тыныгып, улам чекесинен терин арчы чарчап чаалыгып, дөңсөлөрдүн ортосундагы эски көрүстөндөргө араң жетти. Аралай басып, орто чениндеги үстү ачык, кенен салынган коргонго келгенде жүрөгү лакылдап, башы ысып чыкты. Чөк түшүп, коргондордун астына отура калды. Кулагы чуулдап, кандайдыр бир үндөр угула баштады. Айланасын караса, улам бир көрүстөн ачылып, скелеттер суурулуп чыгып жатат. Бакырайын десе да үн чыкпай калды. Арбактар аны тытып жешчүдөй болуп, улам жакындап келатышты. Шуружан сакта!» деп кыйкырып жиберди. Кып-кызыл куюн коргондун ичинен көтөрүлүп чыкканда, айланадагы арбактардын кулакты чуулдаткан добушу токтоп калды. Куюн кызыл көйнөкчөн келинге айланып, коргондун кырына көйнөгүн желге желбиретип отурганда экөө тиктеше түштү. «Мен сени атымды атаба дебедим беле?» деди келин. Кечир мени» деп колун бооруна ала жалдырады Кутман. Келиндин көздөрү бул жолу баягыдай куйкалап тиктебей боору органсып, азыр карегинен жаш куюлчудай болуп тиктеп турду да бир кезде «Ай!» деп чаңырган боюнча коргондун ичине кулап түштү. Коргондун ичинен шалдыраган сөөгүттөрдүн дабышы угулду. Кутмандын оюна Куран окуу түшө калды. Акыркы 2 айда эптеп жаттаган 3 кайырма Курандын корккондон бир кайырмасы да эсинде калбаптыр. «Аузу биллахи минаш шайтонир рожим» деп кайта-кайта айтып, ары жагы эсине түшпөй койгон соң токтотту да кыргызча эле: «Айланайын Кудай, сактай көр. Айланайын Кудай, ишенерим, таянарым өзүңсүң, сактай көр. Айланайын Кудай, азайып, көп күнөөмдү кечире көр» деп бүк түшүп жер кучактай жыгылды. Бүткүл денеси менен сөөгүнүн чучуктарынан бери сыздап буркурады. Зарынын күчүнөн айлана тымтырс болуп, чегирткелердин да үнү угулбай калды. Бир канча көз ирмемге уктап кетип ойгонгондой болду. Баш көтөрүп айлананы караса, мемиреген тынчтык. Жанагы көзүнө тумандап көрүнгөн арбактар ың-жыңсыз жок. Айланасындагы коргон мүрзөлөр эч нерсе болбогонсуп, төбөдөн кактаган күн нурунун аптабына бышып, бозоруп турушат. Делдейип бир топко дүлөй тынчтыкка кулак түшөп турду да, акыры ордунан очорула туруп, коргонду айлана басып, күн чыгыш жагы кемирлеп ураган жапыс кырынан ичине башпага карады. Караарын карап алып: «Ай, мен күнөөлүү эмесмин!» деп кыйкыра кайра артына бурулуп качам деп чалынып кулап түштү. Сүрдүгө жыгылып мурду менен тийип, оозу мурдунан кан жая берди. Чалынып, чулунуп, туруп жүгүрөм деп кайра жыгылды. Жыгылган боюнча бирөө аны башка урганы жаткансып, колдору менен башын калкалай катып жатып калды. Тээ өткөн жылдары мас жигиттин калың карга так ушул коргондун түбүндө, так ушул жерде ушинтип томолоно жыгылып, мурдун канатканы, кайра туруп кайра жыгылганы, кардын бурганактатып уйгу-туйгу жаап турганы көзүнө элестеди. Бир топ жаткандан кийин өзү менен өзү сүйлөшүп кирди. «Качып кайда бармакмын? Өзүңдөн өзүң кача албай турбайсыңбы? Алсыздыгыбыз дайым эле чындыктын боюнга ала бергендигибизден экен. Эч кимдин астында деле эмес. Өзүңдүн астыңда өзүңдүн күнөөңдү эч күбөсүз, эч кимге угузбай,
ичтен шыбырап гана моюнга алгандан качат экенбиз го. Өз күнөөбүздү өзүбүз өз учурунда моюнга алып, Кудай астында чөгөлөп кечирим сурап турсак гана тең. Ордунан туруп, жүз арчысы менен кан аралаш топурак болгон жүзүн арчыды да, коргондун жанагы ичин карагандан коркуп, кеткен кырын карай кайра жөнөдү. Бул жолу карабай туруп, ичине ашып түштү. Түшөрү менен чөгөлөй отура кетти. Бет алдында адамдын аппак сөөктөрүнүн скелети жатты. Кыймылсыз гана созулуп жатты. Көздөрүн жумуп жиберип кайра ачса, алдында аппак денелүү, мүчөсү келишкен кыз созулуп уктап жатат. Тааныш дене. Нечен суктанып карап олтуруучу укмуштай сулуу дене. Бир жеринде кемчилдиги жок. Чебер сүрөтчү кыл калем менен келиштире тарткандай. Аппак, былкылдаган алкымын көр да, ак алма төшүн көр. Эркектердин бүт кумар ышкысын катып алгансыган киндигин көр да, жумуру балтырларын көр. Жүзүмдөй бөрсөйүп, алмадай кызарган эрдин көр да, таноолорда билинер билинбес бүлкүлдөгөн кырдач мурдун көр. Кирпиктери нурдай төгүлгөн көзүн көр да, серпин болуп чийилген кашын көр. Орола түшсө мойнуңа, жүлүнүңдү сууручу билегин көр да, сылап койсо жердин титирегенин токтотуп коер манжаларын көр. Көрбөй көзүң көрүп болгурай. Такыр эле ушул табият берген ыйык сулуулукту көрбөгөндөне. Ай Шуружан, алтыным, мен куруюн. Мени шайтан азгырганда, ай Шуружан, мен куруюн. Түбөлүк экөөбүз бири-бирибиздики экенибизди мен түшүнбөй. Буркурап боздоп, скелетте кучактап жыгылды. Кучактаган боюнча турбай жатты. Кылым өттү го чиркин. Турган жок. Башын кучактап, баягы өзү салдырып берген алтын тишинен кайра-кайра өпкүлөйт. Өпкүлөгөн сайын өпкүсү келет. Тобай, зардын күчү кыйын билем. Жашы тамган жерлер түтөй түшүп жатты го чиркин. Бугу чыгып, көксөсү суугуча кучактап жатты. Бир учурда кечирдим сени. Кечирдим деген үнү кулду. Кечирдим. Бир суранычым, бул жолу сөөгүмдү ачык таштап, мени жол бойлотуп жүгүртүп койбой, жайгазып, жерге жашырып кет, деди Шуро. Ошон үчүн келбедимби? Деди Кутман чөк түшө отуруп, жатып үшкүрүнө. Күрөгүн сууруп чыгып, жайды кайдан казам деп айланасын карай баштады эле. Жаткан жеримден каз. Жараткан мага так ушул жерди буйрган экен. Башка жака көчүрүп оора болбо, деди Шурунун үнү. Кутман шашпай ордунан туруп, күрмөсүн чечип, ары коюп, кол сумкесинин ичиндеги ак матаны алып чыгып, ары жайды да Шурунун сөөктөрүн акырын алып, кандай жатса так ошол калыбында ак матанын үстүнө өз ордуна коюп чыгып, сыртынан аярлап, папестей ороду. Алтындын өңү өчпөйт деген чын экен. Өзүнө тааныш азуусундагы алтын тише, колунун манжасындагы алтын шакеге ошол калыбында экен. Бир караганга кадимки табуттай болуп калды. Анан барып жанагы сөөк жаткан жерден жайгаза баштады. Улам чарчаган сайын кичине көкүрөк басып алып каза берди. Толгонай чыгып, кайра баткыча казды. Жылдыз тарап, таң сөгүлүп аткыча казды. Күн нурлары жер жамалын жаңы өпкөндө жумушум бүттү. Быдыр эткен ташы жок жер боз топурактуу экен. Эмнегедир Кутмандын казганы маркумду койчу. Жайга окшобой эле, оозу бир киши сойлоп баткыдай, ичи эки киши кенен жаткыдай үңкүргө окшоп калды. Өзү бүттүм деп эсептегенден кийин ак матага оролгон Шурунун сөөгүн аярлай алып кирип, төр жагына жаткызды. Андан кийин үңкүрдүн оозунун үстү жагына казылган топурактын баарын үйүп чыкты. Үңкүрдүн оозу салмакты араң эле көтөргөнсүп турду. Жумушумдун баары бүттү го дегенден кийин коргондон ашып түшүп, төмөнөрөөктөгү дөбөдөн айлана бергендеги тегерек саздын башындагы булак жакка жөнөдү. Булактын боюна келгенде күн тоо башына көтөрүлүп калган. Шашпай, энеден туума болуп чечинип, ак көйнөк дамбалынын чаңын жакшылап күүп кагып чыкты да, булактын суусун муздак экен деп койбостон, чолоо жерин калтырбай, жышына жуунду. Оозунан бери чайкап, күрмөсүнүн чөнтөгүнөн кичине күзгүсү менен сакал алгычын алып чыгып, аябай тыкаттап сакалын алды. Баары бүткөндөн кийин кайра кийинди да, самынын, сакал алгычын, тиш жуугучун бүт булак боюна калтырып, кайра жанагы мүрзөлөргө келип, коргондун ичине кирди. Сырткы күрмөсү менен шымын чечип, бут кийимин кошуп, кол сумкесине салды да, коргондун аркы бурчуна алып барып, чалмалар менен корумдап койду.
Анан күрөгүн сүйрөй үңкүр жайга байпакчан, ак көйнөк дамбалжан кирди. Кутман, оюңдан кайт, мен сени кечирдим дебедимби? Оюңдан кайт, деген үн чыкты тереңден. Кутман үнсүз жөрмөлөп барып, шурунун сөөгүнө жанаша жатты да, мына, экөөбүздүн сүйлөшө турган жерибиз ушул жер. Эми экөөбүз бири-бирибизди жоктобойбуз, деди да, кол күрөгү менен үңкүрчөнүн оозунун үстүн сайып калды. Араң турган үңкүр жайдын оозу гүр деп кулап, үстүнө үйүлгөн топурактын бир капталы эңшерилип түшүп, сыртынан караганда жаңы эле сөөк жашырылган жайга окшоп калды. Ичте болсо экөө жанаша жатты. Сүйлөшө турган сөздөрү өтө көп болчу. Ал бир өзүнчө таржымал. Чиркин-ай, бир кездерде экөө тең өмүрлөрүндөгү эң башкы сөздөрдү ушул үйүлгөн топурактын астында жатып сүйлөшөөрүн, ал укмуш, узакка созулаарын билишкен эмес. Билишсечи.